Рыноктық экономика шартына өткөн соң эл арасында насыя алуу өтө тез ылдамдыкта кеңири жайылды десек болот. Насыя жөнүндө түшүнүгү бары дагы, жогу дагы жапырталышып, жыйынтыгында төлөй албай мал мүлкүнөн ажырагандар дагы жок эмес. Өзгөчө айыл жергесиндегилер бүгүнкү күндө насыясыз жашоону элестетүү кыйын деп белгилеп келишет. Ал эми кредитти алууда эмнелерди билип, эмнелерге көңүл бөлүү керек? Атайын жүргүзүлгөн сурамжылоодо байкап көрөлү. Кредит алганда 1% канчага берерин билиш керек да. Айлык акың эгер өзүң ошол кредит алганга мүмкүнчүлүгүң болсо алыш керек, болбосо эмне кереги бар кредит алып? Билбейм. Төлөгөндү билиш керек. Кандай ал үчүн өзүбүздө же бизнес күнүмдүк ошол кеткен акчаны эме жаап тургандай акча болуш керек. Кредит алыш үчүн аны пайдалануу, кантип пайдалануу жагын биринчи билишиң керек. Алганда эле жок кылып жибербей, баягы именно ой, жакшынакай өзүңдүн кайра возврат кылып, пайда тапкандай кылып, ошого түшүнүгүң болуш керек да. Билбеткем кредит алып көргөн эмесмин. Эмне документация керек, ошону билиш керек. Койгонго күрөөң барбы, ошону билиш керек. Кайра төлөй аласыңбы, ошону билиш керек. Главный, возможностьң жетеби, жетпейби, ошону билиш керек. Ал эми Улуттук банктын финансылык сабаттуулукту жоюу бөлүмүнүн башчысы Эмир Бобековдун айтымында статистикалык маалыматтарга ылайык бүгүнкү күндө болжолдуу түрдө 600 миңге жакын активдүү насыя алуучулар бар. Азыркы учурда болжол менен айтканда бүт республика боюнча 600 миңге жакын же болбосо 600 миңден ашык займчылар бар. Башкача айтканда бул калктын 10%-ын түзөт. Займчылардын ар бир 10-чусу алган насыясын кайтарып бере албай кечиктирип жүрүшөт. Булардын 70%-нан көбү аял кишилер болсо, 60%-нан көбү жаш үй бүлөлөр. Насыясын убагында бере албай, анын айынан банктардын жана чакан насыя берүүчү уюм кызматкерлеринин тынымсыз коркутууларына кирептер болуп жашап, алардан кутулам деп 4-5 кредит алган адамдар өлкө аймагында миңдеп саналат. Пайызы кымбат насыялар карызкорлордун ден соолугуна, тагдырына да залакасын тийгизип, үйлөрүн тарттырып жибергендери дагы бар. Эми ушундай кыйынчылыкка учурабаш үчүн насыя алууда эмнелерди билүү керек? Сиз насыя алууну так чечтиңизби? Так чечтим. Бүгүн банкка мен кредит алайын деп келдим. Биздин дүкөнүбүз бар. Аялдардын кийимин сатабыз. Ошо бизнести өнүктүрүүгө банктан 150 миң суммадагы сом менен кредит алайын деп келдим. Сиз киреше чыгашаңызды эске алуу менен өзүңүздүн насыя төлөө мүмкүнчүлүгүңүздү эсептеп көрдүңүзбү? Бир айда 15 миң сомдон төлөйсүңөр деп айтышты банктын кызматкерлери. Биздин приходубуз, доходубуз жетет, актайт. Бизге алганга эң ыңгайлуу. Тез берилет. Ошо биз алып жүрөбүз, жагат бизге. Кызматтары жагат. Кредиттин кандай түрүн алайын деп жатасыз? Биз буга чейин дагы кредит алып жүргөнбүз. Бизге эң ыңгайлуу. Төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизнести өнүктүрүү үчүн алып жатабыз. Алып жаткан насыяңыздын үстүк пайызы канча экендиги жөнүндө маалыматыңыз барбы? Пайызын банктын кызматкерлери эсептеп берет, мен билбейм. Бизге көрсөтүшкөн сандарын. Биз макулдугубуз менен эсептеп беришет. Кредитти алуудан мурда башка банктардын шарттары менен салыштырып көрдүңүзбү? Салыштырып көргөнбүз. Анан аларга көбүрөөк убакыт кетет, көп справка чогултуш керек. Залог коюш керек, көбүрөөк поручитель коюш керек. Бул жерде ыңгайлуу бизге. Батыраак болот. Бизге батыраак болгондон справканын аздыгы бизди канааттандырат. Өзүңүздөр баамдагандай, насыя алууда көпчүлүк эптеп-септеп деген түшүнүк менен кутулам деп божомолдуу гана эсептерге таянышат. Бирок кредит алууда эмнелерге көңүл бөлүп, эсептен кантип жаңылбаш керек? Адистердин сөзүнөн уксак. Бардык каалоочулар насыя ала алышабы? Тилекке каршы кээ бир кардарлар кредит ала албай калат. Себеп дегенде насыя алуу үчүн тийиштүү талаптарга жооп берүүгө тийиш. Кредит алуучуларга кандай талаптар коюлат? Жашы 18-тен ашкан, Кыргызстандын атоолуу болуш керек. Андан тышкары жеке ишкер болуш керек, иши болуш керек. Төлөө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Тийиштүү ис кагаздары болуш керек. Насыя алуучулардын көбүнчө кетирген каталары кайсылар? Көбүн эсе бул ашыгыраак акча сурап коюшат да. Мисалы максатына тийиштүү акчадан көбүрөөк акча сурап алат да. Анан кийин ал артып калган акчаны туура эмес максатта пайдаланып салып, төлөө жагынан бир аз кыйналып калышы мүмкүн да. Кредит алууда насыя берүүчүнү кантип тандоо зарыл?
Кредит алардын астында бир гана банкка келип туруп, үйүнө жакын банкка келип такалып калбастан, көптөгөн банктарды кыдырып, ар бир клиентке тартынбастан суроо берип, тийиштүү жоопторду алып, мындайча айтканда тастыктоо ишин алып барып туруп, анан кийин кайсыл банктын кызмат көрсөтүү жагы жакса, пайыздары жакса, шарттары жакса, кредиттик келишим менен таанышып, ар бир банк ошол тууралуу толук маалыматты эң биринчи жолукканда эле кардарларга бериш керек. Мындан тышкары өзгөчө көйгөйлөрдүн бири бул тууганынын же таанышынын атынан насыя алып, аны өз учурунда төлөбөй, же болбосо таптакыр карызын бербей кеткен учурлар. Андай учурда ал адамдын кредиттик таржымалы бузулат дагы, өзүнө керектүү болгон учурда насыя ала албай кыйналат. Ошондуктан бирөөгө кредит алып берүүнүн алдында ойлонуп, ага алып бербей эле койгон туура болот. Жоопкерчиликтүү бол, насыяны пайдалуу колдон. Насыя алуунун да тиешелүү тартиптери жана талаптары бар. Ал биринчи кезекте керектүү документтердин так болуусу. Тийиштүү форманы толтуруш керек, бланкты толтуруп, ошол менен кошо өздүгүн тастыктоочу документин бериш керек. Күрөөгө коюлчу мүлккө карата ээлик кылуучу документтерди тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрүн бериш керек. Эгерде бул жеке жак ишкерлик менен иш алып баратса, анда сөзсүз патент куәлигинин көчүрмөсүн бериш керек. Кардарлар банк кызматкеринен төмөндөгү нерселерди талап кылууга укуктуу. Аларды билип жүрүү кандай гана кырдаал болбосун, өз укугуңузду коргоого жардам берет. Ошо банктын кызматкери менен иштешип атканда, ошол кызматкер кардарга толугу менен тийиштүү маалыматтар берүүгө милдеттүү да. Мисалы үчүн бул кредиттин көлөмү боюнча, кредит боюнча эсептелүүчү пайыздар боюнча, кредиттер боюнча эсептелүүчү туумдар боюнча, эгерде кредитти өз убагында кайтарбаган же болбосо кредитти ошо милдеттер менен толук аткарбаган учурда кандай жоопкерчилик болот экенин, ошол тууралуу маалыматтын баарысын кредиттик кызматкер толук түшүндүрүп бериш керек да кардарга. Кардар эч тартынбастан баарысын суроого укугу бар. Банктардын өздөрүнүн дагы тиешелүү документтерди берүү боюнча талаптары бар. Мисалы, дээрлик бардык кредит берүүчү органдардын кардарлар үчүн бериле турган маалымат баракчасы болот. Кардардын ыңгайлуулугу үчүн Улуттук банк тарабынан атайын мындай негизги маалыматтар баракчасы иштелип чыккан. Бул негизги маалыматтар баракчасы ар бир банкта, ар бир микрокредиттик компания, микрофинансылык компанияда берүү зарыл. Бул кандай баракча? Ал баракчада мындай кредит тууралуу негизги маалыматтар топтолгон. Кредиттин суммасы, кредиттин максаты, кредит боюнча кандай комиссиялар бар, анын пайыздык чени же болбосо кайсы мөөнөткө бериле турган тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн да. Баракчалар ар бир банкта акысыз берилет. Ар бир адам кредит алаардан мурда аны төлөй аламбы деп өзүнө суроо берүү керек. Тобокелдикке салып алуу менен сиз мүлкүңүздөн ажырап, андан дагы көп чыгым тартып калышыңыз мүмкүн. Ал эми алган учурда бүгүнкү адистердин кеп кеңештерине кулак салып, аны үнөмдүү жана туура колдонуңуз. Кредит бул бирөөнүн акчасы. Аны үстөк пайызы менен кайтарып берериңизди эсиңизден чыгарбаңыз.